15 мартта Жалал Абадта 2 жаш баланы унаа менен коюп кеткен айдоочунун Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин тууганы экени аныкталды. Бул боюнча окуядан 2 күн өткөндөн кийин Токторбаев расмий билдирүү жасап, унааны башкарган ийнисинин уулу экенин айтып берди. Ошондой эле унаа Нурислам аттуу баланын атына катталганын кошумчалады. БМВ үлгүсүндөгү Б5500БА номерлуу унаанын айдоочусу менин балам Баясан Токторбаев болгон эмес. Бирок кырсыкка кабылган бала менин бир тууган энемдин баласы. 2000-жылы туулган. Учурда тиешелүү органдар тарабынан кармалып, 15 майга чейин 2 айга убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бул боюнча атайын органдар коомчулукка ошондой эле расмий маалымат берген. Ошондой эле мыйзам баарыбызга бирдей жана жооп берүүгө түздөн-түз милдеттүүбүз. 15 мартта тротуарда 2 баласы менен бара жаткан аялды БМВ үлгүсүндөгү автоунаа коюп кетип, айдоочу окуя болгон жерден качып кеткен. 5 жашар кыз ошол жерде каза болуп, 3 жаштагы бала ооруканага жеткирилген. Кылмышка шектүү 25 жаштагы айдоочу кармалып, Жалал Абад шаардык соту аны 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Бул окуя коомчулукта чоң резонанс жараткан. Социалдык тармактардын колдонуучулары унаа Токторбаевдин баласыныкы экендигин жазышкан. Активист Азамат Ормокеев бул боюнча кайрылуу жасап, укук коргоо органдарынан нааразы болгон. Анын айтымында милиция камерага түшүп калган видео жазууларды өчүрүп койгон. Жалал Абад шаарына караштуу милиция кызматкерлери кечеги окуя боюнча бардыңарга жакшы эле белгилүү. Унааны ким башкарып жаткан, ким болгон чындыгында, ар бириңер эмне кылгансыңар, кандай кылгансыңар, кайсы көчөлөрдөгү, кайсы дүкөндөрдөгү камералардын запистерин өчүрткөнсүңөр, баардыгыбызга эле белгилүү. Болгонун болгондой тергеп ачыкка чыгарып берсеңер жакшы болмок. Форманы кийип жүрөсүңөр да ошого татыктуу болгула да сураныч.